Республикада 11 миңден ашык жарандыгы жок адам бар. Алардын паспорттары жок. Демек Закстанда никеси тууралуу документи жок жана балдарына болсо туулгандыгы тууралуу күбөлүк алышкан эмес. Анткени бул бири-бирине байланышкан маселе. Аида Мусаева ушул жашка чейин паспорту жок жүрө берген. Ата-энеси өздөрүнүн жана балдарынын документтерин учурунда иретке келтиргенге чыгынбай, ошол бойдон балдары паспортсуз калган. Анан ички миграция башталып, ага кошумча паспорттук столдогу бюрократиялар, үй бүлөдөгү акча каражатынын жетишсиздиги Аида Мусаеванын өздүк документ алуу ойлорун токтоткон. 25 жылдан бери паспорту жок, ишке орноша албай, колунда барлардын оокатын кылып, талаа түздө жалданып иштеген. 5 баласы бар. Алардын да туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Аида жакында паспортун алып, өмүрүндө биринчи ирет жумушка орношуп, ооруканада санитарлык ишти аркылайт. Өзүмдүн документим болбогон үчүн балдарыма да документ ала алган жокмун. Анткени паспорт болбосо роддомдон дагы менин фамилиямды каттабайт эч жактан. Анан балдарга метирке жазып бербейт экен. Анан ушу менен чоңойдум. Мына чоң балам, эң улуу балам 19га чыкты, мектепти бүткөн жок, окуган жок. Анткени документи жок, бир да мектеп кабыл алган жок. Андан кийинки балдарымды сүйлөшүп атып, бийлеп атып, чуркап атып киргиздим. Азыр экөө окуп атат, экөө кичинекей, бирөө 5-те, бирөө 6-да. Экөөсү окуп атат, бирок алардын да документ жок. Мурун коркчумун бирөөлөргө кайрылганданчы. Кимге кайрыласың, эмне деп айтасың? Бирөөгө кайрылсаң, акча сураса кантип таап берем деген эле көйгөй. Мээрим Сыдыкованын күйөөсү 2010-жылдагы июнь коогалаңында каза болгон. Күйөөсү экөөнүн никеси ЗАГСта катталбаган. ЗАГСтык документи жок болгондуктан Мээрим үй бүлөлүк мураска ээ болгон эмес жана мамлекет тарабынан жабыр тарткандарга берилген компенсацияны албай калган. Мындай никеси жок аялдардын, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдардын, паспорту жок адамдардын саны арбын экендигин Ош коогалаңы айкындады. Мээрим Сыдыкова ал катмардын бир мисалы гана. Мен жакшы ниет менен эле баш кошуп, элге жакшынакай той берип, турмушка чыкканмын. Күйөөм Ош коогалаңында каза болгон. Күйөөм каза болгондо 11 айлык кызым колумда болчу. Ушинтип никелүү жарандыгың жок, эч жерге бара албайсың, эч нерсе кыла албайсың деп ушинтип ушул сөздөрдү угуп жүрүп, анан мен убагында чуркаган эмес экенмин. Кызыма метрка да ала алган эмесмин. Ошо соттун чечими негизинде кызыма метрка алдым. Азыр эми биздин түштүк жергесинде көптөгөн үйлөнгөн жаштардын документтери жок. Төрөлгөн балдардын да документи жок. Экөө ЗАГС албагандан кийин төрөлгөн балдар 4-5-өөнө чейин жетип кетип атат. Алардын дагы мындай күбөлүктөрү жок болуп атат да. Эми ушул маселеде өзгөчө Ош окуясынан кийин аябай бул белгилүү болду. Миграцияга кеткендер дагы үйлөнүп эле кетип калып атат документ албастан. Эми бул жаштар үйлөнгөндө могу өзгөчө ата-энелер ушуга көңүл бурса да, үйлөнүп атканда канча калың бересиң, канча машина менен ЗАГСка чыгарасың дештин ордуна, ой ушул экөө үйлөнгөндүгү үчүн ЗАГС күбөлүк алабы деген маселени коюш керек болуп атат да. Эмне үчүн ата-энелер баланын төрөлгөндүгү жөнүндөгү актыны каттоодон өткөрүү мөөнөтүнө маани беришпейт? Документ жок келишет, особенно тиги чоң жаш балдар, тиги 18ге чейин жетелек чыга электер. Алардыкын болсо биз кабыл алабыз, бирок анын кегесте кийин билинет, что башка баланын паспорту менен же болбосо башка кишинин паспорту менен күбөлүгү менен жүрүп аткандарын. Биздики болсо эми келген кишиге жок болбойт деп айтылбайт. Мисалы үчүн мурда болчу, паспорт жок, биз кабыл алчу эмеспиз. Бирок азыр башкача вариант болуп атат. Мисалы үчүн төлөгөн аялдар. Төлөгөн аялдардын да паспорту жок, убагында күбөлүк ала алышпайт ЗАГСтан. Өздүк документке байланышкан көйгөйлөр мамлекеттик деңгээлде кандай чечилип жатат? При поддержке в том числе проекта ПРООН и в рамках работы по внедрению электронного управления правительства Крымской Республики. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоорлорунун колдоосу менен дагы өкмөттүн электрондук башкаруу иш-аракеттеринин алкагында керектүү мыйзам долбоорлор иштеп чыгарылууда. Бул мыйзам долбоорлор зарыл болгон маалыматтык системанын жана көрсөткүчтөр базасынын иштешине өбөлгө түзүп, жарандардын жеке жашоо укугун коргойт. Мындан башка дагы ПРООН менен электрондук кызмат порталын түзүү боюнча пилоттук долбоор аткарылып жатат. Бул иштин жыйынтыгында биздин жарандар кээ бир кызматтарды интернет желелери аркылуу ала алышат. Смогут уже получать определенные услуги через сеть интернет. Мен ушу паспортумду жоготуп алдым эле, кайсыл жакка кайрылып кайра алсам болот?
Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун жоготуп жиберсе, жашаган райондогу паспорттук бөлүмгө кайрылып, керектүү документтерди тапшырат. Арыз, түшүнүк кат, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, жашаган жеринен справка, ОМС камсыздоо баракчасы, 4-6 өлчөмдөгү сүрөт, адрестик бөлүмдөн 2 маалымат, паспорту жоголгондугу тууралуу протокол түзүү үчүн аймактык ички иштер бөлүмүнө кайрылат. РСК банк аркылуу штраф жалпы жарандык паспортко 200 сом төлөйт. РСК банк аркылуу штраф ID паспортуна 100 сом төлөйт. Менин паспортум мөөнөтү өтүп кетти эле. Кайда кайрылсам болот? Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун мөөнөтү өтүп кеткен учурда жашаган райондогу паспорттук бөлүмгө кайрылып, керектүү документтерди тапшырат. Арыз, түшүнүк кат, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, жашаган жеринен справка, ОМС камсыздоо баракчасы, 4-6 өлчөмдөгү сүрөт, адрестик бөлүмдөн маалымат. Эмне үчүн ата-энелер балдары төрөлгөндө туулгандыгы тууралуу күбөлүктү шыдыр өз убагында алышпайт? Ал энесинин паспортунун жоктугуна байланыштуу болушу мүмкүн. Ата-энесинин никеси жок болуп, баягы энесине каттатпайт элек, баланы өзүмө жазам деп атасын мындай бир намыстанып алган учурларда баягы келинчеги айла жоктон өзүнө жастырбай чыгып кеткен учурлар бар. Бирок биз кызматкерлер албетте ошол жерде консультация берип, бул роддомдон чыкканча албай калсаңыз, анан бир айдын ичинде балаңыз менен тыңып эметкенден кийин ошол жашаган жериңиздеги ЗАГС бөлүмүнө кайрылсаңыз, алар биргелешип арыз жазсаңыз эле, никеңер жок болсо да, атасы да энеси да баланын паспорттарын алып келип арыз жазса, каттап, аталыгын аныктап, күбөлүктү берип атабыз. Балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алыш үчүн баланын туулгандыгы тууралуу төрөт үйүнөн справка, нике күбөлүгү, ата-энесинин паспорту менен райондук ЗАГСка же айыл өкмөтүнө кайрылыш керек. Биздин мамлекетибизде ички миграциянын күчөгөндүгүнө байланыштуу биздин туруктуу жашаган, республикада туруктуу жашаган жарандар ар кандай себептер менен Жалал Абад, Ош, Чүй, Бишкек ар кайсы райондордо, региондордо иштеп, окуп жана убактылуу жашап жүрүшөт. Ошол жарандар өздөрүнүн паспорттарын жоготсо, же паспорттарын мөөнөтү өтүп кетсе, же 16 жашка толгон балдарына паспорт алуу керек болсо, жана ошондой эле СССРдин паспортун алмаштыруу керек болсо, жана өздүк документтерин өз убагында албай калган жарандар өздөрүнүн туруктуу турган райондордун паспорттук бөлүмдөрүнө барбай деле койсо болот. Жана ушундай төмөндөгүдө айтылган жарандар үчүн мамлекеттик каттоо кызматы региондор аралык паспорт бөлүмдөрүн ачкан. Бул региондор аралык паспорт бөлүмдөрүнө төмөндөгү даректер боюнча кайрылса болот. Бишкек шаары Тынчтык проспектиси 95, бул эски аэропорттун имаратында жайгашкан. Ош шаарында Ленин көчөсү 318, бул дагы Ош паспорттук бөлүмдүн имаратында жайгашкан. Жалал Абад шаарында Барпысейил көчөсү 222, бул дагы Жалал Абад шаардык паспорттук бөлүмүнүн имаратында жайгашкан. Ар бирибиз өзүбүздүн, үй бүлөбүздүн келечегине койгон ак тилектер, асыл ой максаттарга жетиш үчүн өздүк документтерибиздин болушуна кам көрүшүбүз керек. Балдарыбыз коомдун берген мүмкүнчүлүктөрүнөн, атап айтсак, бала бакчага баруу, мектепке баруу, ден соолугуна кам көрүү, өнүгүүдөн куржалак калбашы керек. Жарандардын өздүк документи жок болгон учурда көптөгөн көйгөйлүү, чечилбеген маселелер чыгып жатат. Алар түздөн түз жашоо турмушка терс таасирин тийгизип, тоскоолдуктарды жаратарын жашоо мисалдары тастыктоодо. Ошондуктан паспорттарды, балдарга күбөлүктөрдү жана нике күбөлүгүн өз учурунда алууга милдеттүүсүз.